Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата аскердик жашоо менен жаш өспүрүмдөрдү тааныштыруу максатында ачык эшик күнүн өткөрүштү. Токмок шаарында жайгашкан 52-806 атайын багыттагы аскер бөлүгү менен таанышкысы келгендердин саны арбын. Иш чаранын жүрүшү алгач ардагерлерди жана өзгөчөлөнгөн жоокерлерди ардак грамота менен сыйлоо жана концерттик программа менен башталды. Бул эми байрам 23 февраль ата мекендик коргоочулардын күнүнө арналып атат. 15 февраль болсо дин афгандардыкы, 29 жыл Афган Республикасынан чыккандарына. Ошол сыяктуу эле мен деле өзүм интернационалдуу социалистический Вьетнамда, Южный Вьетнамда, полуостров Камеронда өтөгөм. Кийин тажик-афганский границада болгомда. Эми бул айтып кеттерим командованияга жалпы рахмат ошол бүгүнкү иш-чарага школьниктерди, ветерандарды чакырып кичине уюштуруп аткандарына. Ийгилик аскер кызматкерлерине жалпы ийгилик каалайм, ден соолук болсун, өмүрлөр узун болсун, күчүрмөн даярдыктарда ар дайым алдыда болсун. Ар бир каалоочу аскердик бөлүк менен жана жоокерлердин жашоосу менен таанышып, даярдыктарына күбө болушту. Окуучулар, жаш өспүрүмдөр, негизи эле келечектеги жоокерлер казармалар менен жана ошондой эле аскердик бөлүктүн түзүлүү тарыхы менен таанышышты. Жоокерлер куралданууну көрсөтүп, аскердик техника тууралуу кызыккандарга айтып беришти. Залезть посмотреть нельзя, наверное? Нет, нельзя. Можно только снаружи. Дальше бияка школа. Мен бияқта Скорпион аскер эмес бөлүгүнө келгем. Бияктан көрүп сабак болсун бизге. Биз деле чоңондо ушу байкелерде болуп аскер болуп койлор бар, ушундай служба кылган. Келгендерге атайын багыттагы 52-806 чаян аскер бөлүгүнүн аймагынын тегерегинде экскурсия жүргүзүлүп, жалпысынан аскер кызматкерлеринин жашоо шарты менен кенен таанышуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Келечекте атуулдук милдетти аткарууну каалагандар жоокерлер менен баарлашып, пайдалуу кеңештерди дагы алышып, күчүрмөн даярдык программасы менен да тааныша алышты. Куралдуу күчтөрдүн жекеде кургактар аскер күчтөрүнө жана атайын багыттагы бригаданын ичинде аскер кызматкерлеринин даярдыгы кургактуу аскер күчтөрүнүн кол башчысынын 9-буйругунун негизинде даярданып келатат. Азыркы учурда негизделип кеткен бул документтер күчүрмөн даярдык программасы, программасынын негизинде бөлүкчөлөрдө атайын даярдык планы түзүлөт. Ал план негизинде өздүк курамды даярдоого, тарбиялоого жана өзүнүн аскердик билим деңгээлин жогорулатуу боюнча тажрыйба алууга жеке офицерлер жана сержанттардын арасында жаш жоокерлер тарбиялоосунда жаңы иштелип чыккан методикасынын негизинде үйрөтүп келатат. Ачык эшик иш-чаралары майрам алкагында аскердик жашоо тууралуу жаштарга айтып берүү жана жайылтуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Жаш атуулдардын мекенчилдик сезимин ойготуу маанилүү. Өлкө башына кыйын күндөр түшкөн кезде кыргыздын ар бир уулу чагылганга айланып, мекен үчүн бек турууга милдеттүү. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң маанай программасы.